Чолпонкул Мамытов 1999 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенет. Анын чакан фермердик чарбасы бар. Мал жандыктарды багып, боордоп, семиртип, этин ички рынок менен катар чет өлкөлөргө да экспорттойт. Бирок акыркы 2 жылда салыктын көлөмү кескин көбөйүп, 5 миллион сомдон 40 миллион сомго чейин жеткен. Мындай оор жүк фермерди убара кылып, ал жардам сурап депутаттарга кайрылган. Биз бул жака келгенибиздин себеби налог боюнча. Налогту башында башкача болуп башталган. Биз өзү жалпы салык менен иштейбиз да. Биз пайдадан 10% беришибиз керек эле. Бул жерде отстоимость товара 10% туртуп, бизге 10 эселеп көтөрүлүп кетти да налогубузча. Бизде первичный документтер жоктугунан, базарларда алган малдарыбыздын бизге закупочный жок болуп калгандыктан, ошолордон анан ушу көйгөй келип чыгып атпайбы? Депутаттарга чоң рахмат, ушунчалык биздин көйгөйүбүздү карап, элдердин көйгөйүн чечип аткандыгы мына байкалып калды да. Эл өкүлдөрү болсо Чолпонкул Мамытов сыяктуу жарандардын көйгөйлөрүн угуп, аларды парламенттик трибунада такай көтөрүп келишет. Натыйжада жарандардын жашоосун жакшыртууга багытталган мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталууда. Мага кайрылуу 1-2 жума мурда болгон. Себеби мурунтан эле ушу кичине өзүбүздүн налог боюнча кодексибизде, нормативный документтерде да бар, мүчүлүштүктөр бар. Себеби булар мына общий, анан единый деп бөлүнүп атпайбы? Ошондо общий деген бөлүгүндө 10% болуп калат экен да, единый дегенде 2%. Ошолорду булар чаташтырган, сүйлөшүп, мен сунуш киргиздим. Негизги ошо кирешеден алынган салыктын 80%-ын кечип бериңиздер. Биздин ошо фермерлерге, жеке ишкерлерге, мал чарбасында, айыл чарбасында иштеген ишкерлерге жеңилдик болсун. Ушундай кайрылуулардын негизинде даярдалган калктын жана ишкердик субъекттердин салык түшүүн азайтуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн экинчи окууда каралды. Патент менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берүү, ошол өзгөртүү мыйзамы келип атат да. Ал эле эмес, бул жерде дагы биздин ошол мал чарба менен иштеген дагы биздин жарандарыбыз бар экен. Алардын дагы маселеси бүгүн толук түрдө документтерин чогултпаганга байланыштуу бир топ пеня болуп, чоң штрафтар алып калган экен. Биз ошо штрафтарды кечип бергиле. Бирок кийинки налоговый кодекске аларды дагы эске алып кетели. Анан кечкеле жылда мындай кече бербей, кийинки жылда дагы булардын ишмердүүлүгүн карап берип коелу. Анткени алар ошол убагында кабыл алынганда толук түрдө маалымат жетпей калып, булар өздөрүнүн жумушун толук түрдө алып бара албай, тийиштүү документтерди чогулта албай, ошонун алкагында мына бүгүн проблема жаралып, жогорку кеңешке чейин келип отурушат. Жооптуу тармактын айтымында бул мыйзам долбоорунда кичи жана орто бизнести колдоого багытталган бир катар жеңилдиктер каралган. Тактап айтканда, соода чөйрөсүндө кайрадан патент түшүнүүгө киргизилип жатат. Бирдиктүү салык ставкасы төмөндөтүлүүдө. Ошол эле маалда салык төлөөдөн качып келген ири компанияларга көзөмөл күчөтүлмөкчү. Салык жагынан жеңилдик болсун деген тапшырмалар болгон. Мисал келтирип койсом, мына автоунаа боюнча салык мүлкү жоюлуп атат. Өндүргөнгө кыйын болгон карыздар, үмүтсүз карыздар ушу 6 жылдан ашык. Кээ бир учурларда чын эле ишкерлер иштеп жаткан, анан кандай бир колдоо болсун деген ошондуктан ушу карыздар да жоюлуп атат. Bundan тышкары ошо кичи орто бизнес өзгөчө бирдиктүү салыктагы ставкалар төмөндөтүлүп жатат. Сатуудан алынган салык ставкалары төмөндөтүлүп, андан тышкары мына соода чөйрөсүнө патент системасы кайта кирип жатат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө өлкө боюнча 268 миллиард сомго көзөмөл кассалык аппараттар сатылып алынып орнотулган. Бул салыктык ачыктыкты камсыздоого багытталган чаралардын бири болгону менен ишкерлер арасында теңсиздик маселеси дагы деле орун алууда. Андыктан аткаруу бийлиги мыйзам долбоору салык жаатындагы баш аламандыкты тартипке саларын белгилешти. Талкуудан кийин мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты.